Сырты жалтыраган менен ичи калтыраган бул имарат мындан 20 жыл мурун курулуп, Байгазак айналардын мектепке муктаждары чечилгенсиген. Бирок убакыттын өтүшү менен анын эптеп эле чампалангандыгы белгилүү болуп, анда окугандар да азыркыга дейин олуттуу ыңгайсыздарга кабылышууда. Бул мектеп негизи сапатсыз салынып калган щитовый үйлөрдү алып келип, бири-бирине бириктирип эле салып, анан сыртын жуулап беришкен. Бирок кышкысын суук болот, кабинеттердин ортолорунун баары ачылып кеткен. Кыскасы сабак өтүп атканда үндөр бири-бирибизге аябай угулуп турат. Албетте, мындай шартта билим берүүнүн жогорку деңгээлде экендигине кепилдик берүү кыйын. Мына ушундай көз караштан улам 150 орунду жаңы билим уясынын пайдубалы түптөлдү. Курулушту толугу менен аяктоого сарпталуучу 114 миллион 600 миң сом мамлекет казынасынан чегерилген. Долбоорго ылайык бул чакан мектепте 11 класстык бөлмөдөн тышкары ашкана, спорт жана жыйындар залы каралган. Эгер эмгек ыргагы бүгүнкүсүнөн жазбаса, байгазактык балдар кыздар келерки жылы 4 тарап өтүп имараттын ээлеринен болушмакчы. Ал эми учурда миңтип иш кызыган Ирису айылындагы Муса Байдөлөтов атындагы орто мектептин курулушу өткөн жылы башталган. Ага республикалык бюджеттен 116 миллион сом бөлүнүп, каржылоодо үзгүлтүктөр жок. Ошого жараша иш чыдыр жүрүп, 220 орунга эсептелген анын жаңы окуу жылын турлай бүткөлөрүнөн үмүт зор. Анын начасында жада калса, кубаттуу союз мезгилинде 3 чакырым алыстагы коңшу айылдагысына көз каранды болуп келишкен Ирисуулук окуучулардын эми заманбап дүйнөлүк стандарттарга шайкеш жаңысынан билим алууларына жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Азыр бир 60%, 60-70% жумуштар аяктап калды. Өзүңүздөр көргөндөй азыр вентиляция жана шыбак жумуштары аяктап турат. Анан эми ошо сентябрь айына бүтүргөнгө аракет кылабыз. Акча каражатындан маселе жок, баары убагында чечилип атат. Материалдарыбыз жетиштүү. Азыркы убакытта бир 30га чукул бала иштеп атат. Техникаларыбыз бар, баары камсыз болууда. Негизи үстүбүздөгү жылдын аягына чейин Нарын облусунда 10га жакын жаңы билим очоктору менен балдар бакчаларынын кал кызматтарына коюлары күтүлөт. Алардын арасындагы Актылай районунун Актыл айылындагы Аскар Турдакунов атындагы орто мектеп бүгүнкү күндө окуучуларды кабыл алууга толугу менен даяр. Бул күндү мындагылар дээрлик 5 жыл күткөндүгүн белгилейли. Ошондой эле аталган калктык пунктта 90 бөбөктү батыра турган балдар бакчасынын өз эшигин ачары да жергиликтер үчүн эки эсе кубаныч. Ушулар менен бирге Теңир Тоо жергесинде маданий мекемелерди капиталдык оңдоп түзөлөрдөн өткөрүүгө да өзгөчө маани берилген. Элеттеги мындай чукул бурулуштарга Кумтөр алтын кенинен түшкөн пайданын бир бөлүгүн натыйжалуу өздөштүрүү милдети жүктөлгөн Теңир Тоо өнүктүрүү фондунун уюштурулгандыгы түрткү. Маселен, ал караган 15 миллион 17 миң 240 сомго Нарын районунун Четнур айылындагы маданият үйү жаңыртылууда. Учурда терезелери, эшиктери алынып, жаңы эмелерге меркалар жүрүп жатат. Маданият үйүнүн ичинде музей жайгашкан, айылдык китепкана жайгашкан, анан автошкола бар. Анан маданият кызматкерлери эмгектенет. Ошол эле учурда облуста экономикалык мүнөздөгү курулуштарда кеңири кулаштыргандарын айта кетүү абзел. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын, Актала райондору.